Имамидин Ташев тергөө абагында өзүн-өзү кол салды. Имамидин Ташев тергөө абагында өзүн-өзү кол салып, шаардык ооруканага жеткирилген. Бул маалыматты анын адвокаты Самат Мацаков поликлиникага билдирди. Мен Ташевка жолугууга УКМКнын тергөө абагына барганымда Ташевти тез жардам менен ооруканага алып кетишкенин уктум. Тез жардам кызматына телефон чалсам, 40-45 жаштардагы киши өзүн-өзү кол салып, ооруканага түшкөнүн айтышты. Бирок анын аты жөнүн айтышкан жок. Мен ооруканага келдим деп билдирди адвокат Мацаков. Ташевдин ичинин бир нече жери кесилип, ага операция жасалганы маалымдалды. Маалыматка ылайык, операциядан кийин аны кайра тергөө абагына алып кетишкен. Буга чейин Имамидин Ташевдин июнь айында УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйноого алынганын анын апасы билдиргени социалдык тармактарда тараган. Көргөнүм жок баламды ошо тергөө болгон убакта. Аны алып кирип алып ошентип уруп, мен баламды адам өлтүрдү.